Кутман күн. Бүгүнкү күндөн баштап таптакыр башкача энергиялар келип баштайт. Салыштырсак, могу колго кебести алганда аябай жеңил болот. Бирок ошол кебести аябай көп масса көбөйткөндө аябай оор нерсе болуп сезилиши мүмкүн. Ушул түшүп аткан энергиялар абдан сыйкырдуу десем, абдан күчтүү десем, абдан кызыктуу десем туура болот. Анткени бул энергиялар өтө тез, өтө терс, өтө терең иштей турган энергиялар. Анткени планетанын үстүндө аябай көп негативный энергиялар чогулуп калды. Ошондой концентрация болгон жерлерде согуштар пайда болуп, анан андай өтүп аткан согуштар өзүнүн изин да калтырышат. Ал жерге анан кийин башка бирөө келип, тазалап, жарыкты киргизип, ошонун баарын тазалап бүткөндөн кийин гана ошол жерге жашаса болот. Азыр болсо жер планетанын үстүндө мындай точкалар аябай көбөйүп кетти, мындай мертвый зоналарчы. Эми өлүк зона деп айтсам не совсем туура болот, эмне мертвая зона. Анткени жашоо, энергетический жагынан жашоо жок. Ошол энергиялар тазалай турган, көрө албастыктан, жек көргөндөн, жаман көргөндөн, жаман ойдон, жаман тилектен, каргыштардан тазалай турган энергиялар болуп атат. Кебездей жеңил, бирок темирден оор. Ушул энергиялар айдын аягына чейин аябай тез, аябай күчтүү, аябай оор болуп келиши мүмкүн, салмактуу болупчу. Кимде көп коркунучтар бар болсо, кимде көрө албастыктар бар болсо, кимде баягы бирөөнү жоготуп, ыйлап, оору сыркоолор болуп калышы мүмкүн. Ошондой нерселерге бул энергиялар кичине оорураак болот. Бул нерсе менен уже иштеп койгондор, тазалангандар бул энергияларды өтө жеңил кабыл алышат. Ошон үчүн бул түшүп аткан энергиялар ушул айдын аягына чейин аябай катуу тазалоо, аябай тез тазалоо иштерди кылат. Анан ушул айдын аягында болжол менен айдын аягында примерно 25-27 октябрларда вспышка күтүлүүдө. Вспышканы эми кыргызча кандай чоң жарыктык десем болобу? Аябай көп энергия света, ошо жарыктыктын энергиясы түшөт. Анткени бул чогултуп аткан пахтага, кебезге чогулган энергиянын баарын жойуш керек. Ошол күндөн баштап десем, жашоо жердин үстүндө баягы тынчып, баягы өз калыбына келип, постепенно баягы согуш бүткөндөн кийин баягы жеңиш болду деп аябай сүйүнүч менен үйүң талкаланса да бирок сүйүнүч пайда болот го. Ошондой нерсе менен адамзат жаңы жашоого улануу болуп башталып эсептелет. Аябай мындай ойгуна турбагандай уктап атабыз. Адамзат такыр ойгоно албай, ошо жанында эмне болуп аткан нерселерди көрө албай, көп нерсеге түшүнбөй,
ошолса уйкулуу көз менен көп нерселер болуп атат. Ошону түшүнбөй эле баягы кыйкырык уруш чатактар болуп атат. Анткени бул нерсенин баары сыртка чыгыш керек. Анан мурун ошо масканы кийип спектакль ойноп, ой мен аябай сонунмун, мени карап койсоң мен сени калп айтпайм, мен чындыкты айтам сага, мен абдан сонунмун, сен мага ишенсең анда баары сонун болот, мен сен үчүн бүт баарын жасап коем деп баягы кичинекей баланы алдагандай, сен барып мороженое сатып алчы деп же печенье конфетти колуна карматып коюп беришип кеткендей, бул заман бүттү. Анткени баягы ички сырың, катылган сырлардын баары баягы ошо сырлар мурун масканын артында катылчу эле, көрүнчү эмес. Мисалы театрда элестетсек, масканы тагын алып, ой аябай сонун, бүт баарын аткара турган, убаданын баарын жасай турган, күлүп турган масканы кийип алат. Бирок ошол масканын астында таштай катуу, муздак, эч кандай аяй турган нерсе жок болгон дагы бир маска катылат. Ошол маскалар эч болбосо чечилип атат. Биринчи күндөн бери чечилип аткан жок, биринчи күн эмес, уже канча убакыттан бери чечилип атат, бирок эми ушунчалык тез көрүнөт, ушунчалык ачык көрүнөт. Ошон үчүн айта берем, калп айтканга азыр невыгодно. Калпты айтсаң, өзүң эле кайра уят болуп каласың. Уят нерсе болуп калышы мүмкүн. Баягы намыс деген нерсе жок болсо, авир деген жок болсо, ошонун баары ачылып, сыртка чыгып, канчалык жашынбай, канчалык сонун сөздөрдү сүйлөбө, канчалык убада бербе, бул нерсе уже баягы калпка ишеним жок болуп калат. Ушундай энергиялар иштеп баштады. Бул октябрь айда аябай катуу тез иш жумуштар болот. Ошол энергиялар аябай тез тазалоого өтүп баштады. Анан ошол айдын аягында аябай көп большой поток света болуп түшсө, ошол кебизге чогулган минусовой энергиянын баарын жокко кетириш керек болуп калат. Андан кийин ошондо биз баягы алтын доор деген сөз көп болуп атат. Ошо алтын доорго сапарга чыктык десек болот. Ошон үчүн баягы концентрация, минусовой концентрацияны жоюш керек. Жаман ойлордун баарын кетириш керек. Жакшы ой, тилек, бата, жакшы ниет, пейил менен алга жылышыбыз керек. Анткени бул энергияларга көптөр чыдабай калышы мүмкүн. Ушундай нерсеси бар. Анткени өтө жеңил, кебездей жеңил болгону менен темирден оор, салмагы нерсе болуп атат. Бир эле нерсе, ошо коркунучтар болбош керек. Жашоо уланып атат. Биз таптакыр эч жака жоюлган жокпуз. Жашоо болуп атат. Жашоо уланып атат. Уланууда.